детям с психическими отклонениями. Психикалык жактан жабыркаган балдарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү, ошол эле учурда алардын психикалык абалын начарлатпоо үчүн жардам керек. Не ухудшить их психическое состояние. Казакстанда өнүгүүсү өзгөчө балдардын тишине операция кандай жасалат? Адатта алардын бардыгында көптөгөн кариес бар. Инновациялар жана жеке ыкма эмне себептен жыл сайын миңдеген адамдар медициналык туризм үчүн Казакстанды тандап алышууда. Казакстан дүйнөдө орун алган трендтерден түшүп калган эмес. Ооз көңдөйү оорулары планетадагы эң кеңири таралган көйгөйлөрдүн бири. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча кариес лидер бойдон калууда. 2,5 миллиардка жакын адам андан жапа чегип келет. Дээрлик миллиард адам олуттуу периодонтитке гриптер болушкан. Ал тиштин толук жоголушунун негизги себеби. Жыл сайын дүйнөдө 380 миң жаңы ооз көңдөйү рак оорусу аныкталууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери өзгөчө коргоого муктаж болгондор, өзгөчө муктаждыгы бар балдар ал ооруларга өтө алсыз экенин белгилешкен. У нас в области находится на диспансерном учете около 5000 детей. Биздин областка 5000ге жакын бала диспансердик каттоодо турат. Анын ичинен 1800гө жакыны психикалык жактан жабыркаган балдар, 1400гө жакыны ар кандай неврологиялык оорулар менен катталгандар жана 1400гө жакыны аутизм спектри бузулган балдар. Ошол балдардын өзүнчө бир катар өзгөчөлүктөрү бар. Аларга үстүңкү жаагы тар, чайноо булчуңдары начар өнүккөн балдар кирет. Демек ал чайноо булчуңдарынын алсыздыгын билдирет. Ал болсо денттиттин өнүкпөгөндүгүн билдирет. Ал эми ошол балдарда декомпенсацияланган кариес көп кездешет. Декомпенсацияланган кариес, пародонтоз, ар кандай остеомиелит, ар кандай абсцесс жана флегмона түрүндөгү талашуулардын өнүгүшүнө алып келет. Алсызданган фондо ошол балдарда патологиялар тез өнүгүп, кыйла татаал кырдаалдарга алып келет. Довольно на фоне, ослабленном фоне у этих детей эти патологии быстро развиваются и приводят к достаточно тяжелым ситуациям. 2025 жылдын 1 айында Актөбө көп тармактуу областтык балдар ооруканасы Казакстандын батышында биринчи болуп, церебралдык шал оорусу, борбордук нерв системасынын туубаса кемтиги, аутизм спектринин бузулушу, эпилепсия жана башка неврологиялык патологиясы бар балдар менен кыздардын тиштерин дарылоодо. Был издан приказ Управления здравоохранения о начале такой работы. И с того времени уже 17 детей. Ал ишти баштоо боюнча биздин саламаттыкты сактоо башкармалыгында буйрук чыгып, ошол учурдан тартып психикалык жактан жабыркаган 17 бала ошол курактагы балдарга эң ылайыктуу жана терс таасирлери аз болгон севаран наркоз препаратын колдонуу менен операция жасалган. Башкача айтканда, бардык ата-энелер биринчи кезекте аталган дарылоо ыкмасынын зарылдыгын белгилешип, эң негизгиси балдар ошондой манипуляциялардан кийин өздөрүн жакшы сезип, кандайдыр бир психикалык чектөөлөр активдешкенин байкашкан. Дети их после проведения таких манипуляций себя чувствуют хорошо, у них не наблюдается активации каких-то психических отклонений. Балдар коркады, кичинекей балдар, каждый бир тисин Кичинекей балдар тиш докторлордон абдан коркушат. Дарыгерге барган сайын бала стресс алат. Ал эми манипуляциялар наркоз менен жасалганда бала коркууну сезбейт. Мен аны чоң мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Жеке клиникаларда тиш дарылоо менин угушумча 600-800 миң теңгеден турат. Ошол процедураларга мамлекет тарабынан каражат бөлүнсө, анда ал өзгөчө балдарды тарбиялап жаткан үй бүлөлөргө чоң колдоо болуп саналат. Жандай бөлүнүп, эмин алатын болса, мисалга, эрекче баласы бар отбасыларга ол өтө үлкен көмөк деп ойлойбуз. Мурда андай балдар же тиштерин бирден дарылатып, же ооруган тишти дароо жолдурушчу. Бирок ал дагы маселени чечкен жок. Өзгөчө өнүгүүдөгү балдар дээрлик дайыма кариеске дуушар болушат. Бир эле учурда бир нече тиштери жабыркайт, кариес болот. Азап тартуу бир жолу баруу менен чектелбейт. Оору кайра-кайра кайталана берет. Дал ошондуктан наркоз шарттарында комплекстүү дарылоо абдан маанилүү. Мы можем оказать помощь данной категории детей
с применением Биз аталган категориядагы балдарга уйку шартында сапаттуу жардам көрсөтүүгө мүмкүн берген севаран наркозун колдонуу менен жардам көрсөтө алабыз. Уйку шартында ал балдар чоңураак көлөмгө ээ болушат. Анткени кариес 6-7-8 тиши жабыркаган жана анын баарын бир эле учурда жасоо абдан кыйын. Ал эми седация учурунда дарылоо абдан тез жана жумшак өтөт. Албетте ата-энелерден накталай төлөмдөр алынбайт. Ал жерде андай эч нерсе жасалбайт. Аталган процедура 600-800 миң турат деген наразычылыктар көп болгон. Ата-энелер ал жардамды ала албай калышкан. Ошентип областык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын деңгээлинде чечим кабыл алынып, кабинетти ачтык. Получить эту помощь. И, значит, было принято решение на уровне областного управления здравоохранения. Мы кабинет этот открыли. Мы разработали алгоритм, согласно которому поликлиники направляют таких детей, которые на учете, в областную детскую больницу. Бейтапканалар каттоодо турган ошондой балдарды областык балдар ооруканасына жөнөткөн. Ал эми бейтапкана деңгээлинде акысыз толук текшерүүдөн өтүп, областык балдар ооруканасынын тиш доктуру жана анестезиологунан консультациядан өтүп, андан кийин консилиум баланы качан ооруканага жаткыруу керектиги маселесин чече турган алгоритмди иштеп чыктык. Ооруканага жаткырылгандан кийин манипуляция жүргүзүлөт. Наркоздон кийин дарыгер баланы толук аң сезиминде канаттандырарлык абалда байкоого алат. Андай балдарды толук даарылап, стоматологиялык кызмат көрсөткөндөн кийин чыгарабыз. Родители все благодарны. Ата-эненин баары ыраазы. Анткени элестетсеңер, баланын өзү толкунданып, анын дагы күйгөйү бар. Анысы аз келгенсип тиш оору кошулат. Это же вообще... Тиш пери, кичинекей бейтаптар жана алардын ата-энелери жогорку категориядагы стоматолог хирург Татьяна Владимировнаны дал ошентип назик жана мээримдүү атап алышкан. Ошол баардык татаал стоматологиялык операцияларды анын баары ошол дарыгердин кесипкөй колунун үзүрү. Ну, я не знаю. Эми мен билбейм, балким аны башка стоматолог деле жасай алмак. Мен өзүмдү көтөрмөлөп жибергим келбейт. Бирок болгондой болду. Анан байкасаңар, ал психикалык жактан да оңой эмес. Ар кандай балакайлар келишет. Церебралдык шал оорусу психологиялык жактан абдан кыйын. Вот. Детки разные приходят. ДЦП. Это психологически очень сложно. Татьяна областык көп тармактуу балдар ооруканасына 1994-жылы бөлүштүрүү аркылуу келген. Алгач медайым болуп иштеп, андан кийин тиш доктур, кийин стоматолог кесибин өздөштүрүү чечимин кабыл алган. Күндүз университетте дарска катышып, түнкүсүн жандандыруу бөлүмүндө иштеген. Татьяна Владимировна өзү жөнүндө көп айтканды жактырбайт. Баардык камкордугун бейтаптарга арнаган. Ооз көңдүүнү алгачкы операция неврологиялык дарты менен диспансерде каттоодо турган 12 жаштагы бала болгон. Татьяна Мальникованын айтымында стоматологиялык операцияга чейинки даярдык милдеттүү жана эң маанилүү этап болуп саналат. Тех детей, которых мы планируем брать на данную манипуляцию, Биз аталган манипуляцияга кабыл алууну мерчемдеп жаткан балдар бир катар анализ тапшыруулардан өтүшөт. Ооба, алардын саны аз эмес, бирок тилекке каршы кандайдыр бир күтүүгө болбогон жагдайлар келип чыгышы мүмкүн экенин эске алабыз. Ошондуктан баланы кылдат текшерүүгө алууга аргасыз болобуз. Бүгүнкү күнгө карата 17 бала даарыланып, 11 баладан баш тартылган. Алар ооруп жаткандыгына жана абдан аялуу балдар болгондугуна байланыштуу. Вирустук инфекцияларга алсыз. Мындан тышкары алардын өз температуралары бар. Же баш мээсинин толкундануусу же башка нерселери бар. Андыктан аларды бир аздан кийинки убакытка жылдырабыз. Абалы жакшырсын деген таризде. то возбуждение внутричерепное, то там еще что-то. Вот. И на какой-то промежуток мы их отодвигаем, чтобы они по улучшению состояния. Өзгөчө балдарды даарылоо командалык форматта жүргүзүлөт. Хирург, стоматолог, анестезиолог, педиатр жана психолог тарабынан. Это риск. Ведь мы когда готовимся... Ал тобу келдик. Анткени биз ошол процедурага даярданып жатканда, биз жасалма желдетүү аппаратты, албетте алдагы ишке тартылган интубациялык жана натрохиалдык наркоздагы. Бул жерде бизде кардиостимулятор дагы турат. Бизде баары бар. Биз дайым даярбыз, ар дайым. Ал эми кычкылтек да бизде баары борборлоштурулган. Кислород у нас тут все централизованное. Учурда Татьяна Мальникова Актөбө облусунда наркоз менен өзгөчө балдарга тиш операциясын жасаган жалгыз адис болуп саналат.
Мы сейчас поставили задачу перед... Биз азыр кафедранын кызматкерлерине ушул кызматты көрсөткөн дарыгерлердин санын көбөйтүү милдетин койдук. Жана кызматты бир эле ушул ооруканада эмес, райондук ооруканаларына барып, шаардын башка медициналык мекемелерин кыдыруу менен өткөрүүнү мерчемдеп жатабыз. Башкача айтканда, биз ушул технологияны өнүктүрөбүз. То есть мы эту технологию будем развивать. Помимо этого, мы планируем и принимать детей из других регионов. То есть западного региона, Актау. Мындан тышкары башка аймактардан, Батыш областарынан, Актау, Атрау, Орал шаарларынан балдарды кабыл алуунда мерчемдөбүз. Биз андай бейтаптардан баш тартпайбыз. Анткени бул абдан чоң социалдык жоопкерчилик экенин түшүнөбүз. Психикалык жактан жабыркаган балдарга сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү. Ошол эле учурда алардын психикалык абалын начарлатпоо үчүн жардам керек. Биз үчүн ал артыкчылыктуу, анткени балдар медицинасы өзгөчө жана кылдат мамиле кылууну талап кылат. Требует тщательного подхода. Балким келечекте аталган ооруканага коңшу райондордун тургундары гана эмес, чет элдик жарандар дагы кайрылышы мүмкүн. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги тиш дарылоо үчүн биздин өлкөнү тандап алган туристтер көбөйүп жатканын белгиледи. В Казахстане мы заметили такую тенденцию, что Биздин байкообуз боюнча Казакстанда бизге жакын жайгашкан өлкөлөрдүн жашоочулары стоматологиялык кызматтын алкагында медициналык жардам алуу үчүн көп келишүүдө. стоматологических услуг. У нас достаточно хорошо развита... Бизде стоматологиялык жардам көрсөтүү кыйла жакшы өнүккөн. Бейтаптар коопсуздугу камсыздалган, кызмат көрсөтүүлөр жакшы өнүккөн. Ал үчүн логистикада жетиштүү өнүккөн жана ушунун баарына кошумча Казакстанда медициналык жардам көрсөтүү үчүн баа саясаты жалпысынан кыйла ишенимдүү жана көптөгөн адамдарга жеткиликтүү болууда. Оказание медицинской помощи вот в Казахстане в целом достаточно лояльно и доступно для очень многих людей. Медициналык туристтер казакстандык адистерге жүрөк арымынын бузулушу, миокард инфаркты, стенокардия жана башка курч оорулар боюнча кайрылышат. Алар неврологиялык оорулардан да дарыланышат. Травматология, кардиохирургия, урология жана экстракорпоралдык уруктандыруу борбору да абдан популярдуу. Жители каких стран приезжают к нам за медицинской помощью? Медициналык турист катары кайсы өлкөнүн жашоочулары медициналык жардам алуу үчүн бизге келишет. Биринчиден башка мамлекеттердегидей эле чек ара аймактарынын тургундары. Бирок белгилей кетким келген нерсе, мындан тышкары балким кимдир бирөөнү таң калтырышы мүмкүн. Может быть, это кого-то даже удивит. Дальнее зарубежье также... Бирок алыскы чет өлкөлөрдөн да медициналык кызмат алуу үчүн Казакстанга келгендер арбын. Мисалы Германия, Канада, Америка Кошмо Штаттарынын тургундары. Биз андайды кубануу менен белгилеп сыймыктанабыз. Анткени ал Казакстанда көрсөтүлүп жаткан медициналык кызматтын сапаты жана коопсуздугу кыйла жогорку көрсөткүчтө экендигин айгинелейт. Безопасности медицинских услуг, которые оказываются в Казахстане. Дагы бир маркер эл аралык стандарттарга шайкеш келүүсү. Маселен, азыркы учурда биздин өлкөдө 8 клиника GIC сертификатын алган. На уровне государства утверждены определенные стандарты. Мамлекеттик деңгээлде медициналык жардам көрсөтүүнүн белгилүү бир стандарттар бекитилген. Клиникалык протоколдор иштелип чыккан жана күнүмдүк тажрыйбада колдонулат. Алар да кайрадан эле эл аралык стандарттарга шайкеш келет. Соответствуют международным рекомендациям. Кроме того, ежегодно у нас выпускаются... Мындан тышкары жыл сайын бизде медициналык кызматкерлер окууларын аякташат. Алар да чет өлкөлөрдөгү билим берүү системаларында колдонулган сунуштар жана стандарттар боюнча даярдалат. Рекомендациями и нормами, которые применяются в системах образования за рубежом. И что еще хочется отметить, это есть такие требования к медицинским работникам, к деятельности, как наличие... Дагы бир белгилей кетүү үчүн нерсе, медициналык кызматкерлерге алардын ишмердүүлүгүдө сертификат алуусу зарыл деген талаптар бар. Экзамендер белгиленген. Адистер билим, тажрыйбалык көндүмдөр боюнча сынактардан өтүшөт. Ошондой эле кеминде 5 жылда бир ирет милдеттүү түрдө квалификациясын жогорулатуу боюнча талаптар каралган. Бирок иш жүзүндө ал 5 жылдан да эрте ишке ашырылып турат. Ошентип медициналык кызмат көрсөтүүгө катышкан бардык медициналык кызматкерлердин үзгүлтүксүз билим алышы камсыз кылынган. Всех медицинских работников, которые участвуют в оказании медицинских услуг.
Казакстанда медицина өнүгүп жатат. Бүгүнкү күндө дарыгерлер жакында эле жардам жеткиликсиз болуп көрүнгөн чечимдерди табышууда. Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн стоматологиялык операциялар ошол олуттуу иштин бир гана бөлүгү. Жогорку сапат стандарттары, заманбап технологиялар, дарыгерлердин жана мамлекеттин жоопкерчилиги биздин саламаттыкты сактоо системабызды өз жарандары үчүн дүйнө жүзүндөгү медициналык туристтер үчүн дагы ачык кылууда.